Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Тынсыздарбы? Мына гиластың болгонун караңыздарчы. Саргарып, кызарып, быша баштаптыр. Аябай жакшы болуптур, көз тийбесин. Көргөндө көңүлүң ачыла тургандай го. Ушул гилас бак сатылат, тугандар. Ушундай гиластан 400 түп бар экен ушул жерде. Мынакей. 400 түп бар ушул жерде. Жалпы 2,5 гектар. Сатылат, тугандар. Ош шаарынын четинен, Фуркаттын жанынан ушул бак сатылат, гилас бак. Аябагандай мөмөгө кирип, мынакей. Бышып баштады. Шашылыш сатылат. Бул тарабы дагы. Анан бул жагы. Эки гилас бак бирдей сатылат. Өзүңүздөр көрүп тургандай бак аябагандай жетилип мөмөгө кирип турган чагы. Адресин тагыраак айтсам, мына мен кол менен жаңсап көргөзүп аткан жер Т. Ошко кирип бараткандагы Т деп коебуз. Эки жолдун кесилиши. 4 көчө нар жагына да жаңы жол түшүп аткан, билесиздер. Бул тарабы мына Маданият айылы деп коебуз. Эки бак бирдей сатылат. Баасы $200,000 деп айтып атат эгасы. Ал эми толугураак содалашып, телефондон сүйлөсөңүздөр болот. Келип көрсөңүздөр, андан дагы жакшыраак көрөсүздөр. Мынакей гиласты жегенче содалаша бересиздер. Баг аябагандай түшүмүн берип турган маалы жетилип. Бул жактан болсо эки бактын ортосунан мадынын суусу келет, кеңири. Ошондой эле ушул эле жерде ичкенге дагы крандын суусу бар. Мынакей гиластын кандай шиңилдеп болгонун караңыздар. Быша баштады. Аябагандай жакшы буталып, жыл сайын сугарылып, дарысы берилип дегендей жакшы каралган. Жалпы ушундай гиластан 400 түп бар ушул бакта. 400 түп. Бул жагы 1 гектар 20 сотык, бул жагы дагы 1 гектар 20 сотык. Эртерээк алсаңыздар, ушул гиласты дагы өзүңүздөр өз колуңуздар менен, бала чака менен терип сатсаңыздар болот. Өзү 1 гектар 20 сотык деген менен мындай бош жерлери толтура. Эки четинде жалпы айланасында ушундай бош жерлер бар. Ортолуктарына көрүп турасыздар, бош. Бир нерсе эксеңиздер деле болот, кааласаңыздар. Ушундай суусу кеңири. Бак, жакшы каралган бак. Жакшы буталган дегендей келип байкап көрсөңүздөр болот. Байланыш номерлерге чала бересиздер, номерди калтырабыз. Бактын четине мынакей контейнер коюлган. Ушул жерге майда чүйдөлөрүңүздөрдү алып келип, култап койсоңуздар болот. Мынакей бул жагына тапчаң коюп койгон. Гилас тере турган шатылары дагы бар. Мынакей бактын четтеринде тегерете ушундай. Тегерете ушундай шабдалы кирген. Шабдаллар дагы аябай болуптур быйыл. Ушундай туугандар, мынакей көгөрүп турган үчүн жакшы билинбей атат да, мына кандай болгонучу. Жакын келсең жүзүм шерменде да мунун астында, карасаңар. Мынакей 2-ден 3-тен дагы эмес да бул. 15-20дан алыптыр. Кыйын болсоң терип бүт да. 2,5 гектардан ушундай гиластан тер эми. Мынакей. Бул азыр саргарып эми быша баштады. Мына суусун убагында ичип атат. Бышарга жакындагы аябагандай мындай чоңоет. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай гиластар идеалдуу буталган, жакшы каралган. Анан эми быйыл чаңдашканда бир аз жамгыр көбүрөөк жаап коюп, гилас жакшы болбой калды деп аткандарга
Мынантип көргөзүп койсоң көзү күйөт да. Ушундай сонун болгон. Мынакей. Бир аз чаңдаш болгондары жамгырдан. Бирок бардыгы болгон, текши болгон да. Булар эми саргарып кызара баштаса, булар дагы ушундай болуп көрүнүп калат мынакей. Жакшы буталып, жакшы сугарылып, жакшы каралган туугандар. Суусу өтө кеңири. Ана мына малга той чөп элеби? 2,5 гектар жердин чөбүн чаап алсаң өзү эле бир киреше да туугандар, карасаңар. Чөптүн болгон. Суу кеңири, ичкенге суу бар, суга суу бар. Ушундай гилестен 400 түп бар ушул жердечи.